Дастан Айдаров дыйкан. Союз тараган соң айыл чарба тармагы жеке менчикке өтүп, эч нерсе калбай калганына көп ызаланчу. Өнүгүү прогресс саясий партиясыны тааныганына 3 жыл болду. Партия түптөп берген МТСтин ага чоң жардамы тийди. 10 гектар жерин иштетүүдө ал МТС техникаларын пайдаланды. Баягы жер айдоочу Жерлерин айтат, неме кылып берем деп атат. Эми бардыгыбыз ушу балага ишенип атабыз. Чогулгандарды Бакыт Төрөбаевдин жарык шаардан жарык саясатка карай деген багыты дагы колдоого алынды. Ачык айкындуулук жарык саясат туруктуулугунун уюткусу деп жарык кадамды түнкү шамдарды орнотуудан баштаган партия бири-бирин тааныбаган коңшуларды да бириктирди. 12 жыл бири-бирин тааныбаган кошуналар чыкты. 12 жылда бири-бирин билбеген, бири-бирин тааныбаган, короосу кандай таштамда калып кеткен, мына ошону байкап ынтымакка келип, биримдикте болуп, короосун тазалап, жаш балдарга спорт аянтчаны түзүп, ошол коро ынтымакты жашап калды. Өнүгүү прогресс партиясынын дымактуу иштери баарына маалым. Тынбай 24 саат иштөөгө умтулган партиянын кара сулук тарапташтары өнүгүүнү ишенимдүү партия деп айтышты. 3 жылда жасалган иш 5 жылдан кийин эбегейсиз өнүгүүнү камсыздап, гүлдөп өнүккөн өлкөгө кепилдик берет. Эмне себептен МТСтер ачылды? Мына ушул элибизге, дыйкандарга чыгымын үнөмдөп берелик деген максатта. Дагы бир максат, биз буну менен бир кыйратып, биз өкмөткө көрсөтүп койдук, биз кыйынбыз. Силер жасай албаган жумушту биз жасадык дегенден алыспыз. Биз буну менен өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кыргызстанда 200 партия бар. Ушул 200 партияга үлгү катары болойлук дедик. Партиянын Ош областындагы үгүт кербени Кара сууда жыйынтыкталды. Адаттагыдай эле элдин уулу атка конгон Бакыт Төрөбаевка кара сулуктар ат мингизди. Ак батасын айтып, ак жол каалаган аксакалдар Төрөбаевди көпкө кое бербей тегеректеп, кетиргилери келген жок.